акыркы жылдары стратегиялык жолдор бүгүнкү күндө бир топ инвесторлордун жардамы менен алгылыктуу жумуштар жүрүп атат. Ошонун катарында эле ички жолдорго дагы көңүл буруңуздарды суранып кетет элем. Бул айта турган болсом, 2011-жылдан бери мага кат жүзүндө кайрылат. Базаркоргон, Арсланбоп, Заездом, Кыздыңкур деген 18 чакырым жол бар. 2011-2012 ар жыл сайын кайрылат. Жыйынтыгында 2013-жылы Калыкбек Иманалиевич өзү жеке барып, жолдун акыбалын көрүп, 2012-2013 жылдары бир топ баягы гравий жолдор түзөлүп, оңдоого алынды. Албетте бул ыраазычылык билдирип кетиш керек. Бирок жыл сайын баягы миңдеген малдар жайында жайлоого, кышында күзүндө кыштоого өткөндөн улам дагы деле кайра бир 2-3 жылда ошол мурдагыдай калыбына келип калат деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан анализди карап чыга турган болсок, Ашырбек Мойдонович, жыл сайын мына 2008 миллион сом, 2009 1 миллион, 2010 2 миллион 700, 3 миллион 7 миллион, орточо 2008 жылдан бери 30 миллион сом каражат жумшалыптыр. Ошонго жыл сайын жок дегенде 1 километр, 1,5 километр асфальт басуу жагын эгерде караштырсаңыздар, ушул бир топ чыгымдардан арылмакпыз. 2015 жылдын титулдук баракчасына ушу асфальт жагын киргизүүнү суранып кетет элем. Андан кийинкисин дагы 2016-2017 акырындан бүтүрүп койгонго мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле акыбал Базаркоргон Сейдугум жолу боюнча убагында Пактабат, Өзбекстан Пактабат областы менен байланыштырып турган стратегиялык жол болгон. Ошондон бери кароосуз калып кетти. 20 чакырымдын тегереги, ошол жол боюнча дагы көңүл буруп коюусун мен суранып кетет элем. Акырында айтарым, урматтуу Ашырбек Мойдонович, бюджет жөнүндө мыйзамдын 5-беренеси боюнча мындай деп жазылган: 2015 жылга каралган капиталдык салымдын багытталышы бул 2014 жылдагы тизмеге биринчи кезекте багытталсын деп турат. Мына ошол жагын эске алыш керек өкмөт. Азыр мына капитал салымдар боюнча титулдук баракча боюнча жумуш жүрүп жатат. Ушул мыйзамдын 5-беренесин сөзсүз түрдө эске алып, анан түзүшүн